Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде контраст көрсөтүүсү. Аны мен журналист Айдай Таалайбек кызы алып барам. Бүгүнкү студиябыздын коногу белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акун менен болмокчу. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келиптерсиз. Азыркы учурда конституциялык кеңешмени жана ошондой эле референдумду сындаган айрым массалык маалымат каражаттары чыгып жатат. Алардын арасында чет жактан каржыланган айрым массалык маалымат каражаттары дагы бар. Буларды сындашына кандай көз караштасыз? Эми тилекке каршы ошондой сындар болуп атат. Бирок ал сындардын баары негизи жок. Ошол анткени өзүңөр билгендей, мен 1993-жылдан бери Конституциялык кеңешменин мүчөсү болуп катышып келатам. Ошол сындагандардын арасында жаштар бар. 92-93 төрөлгөндөр бар да. Мен ошолор менен дебатка чыгып атам. Айланайын деп атам. Мен ошо сиз төрөлүп атканда мен ошо Конституциялык кеңешмеге мүчө болуп катышып жүргөн адаммын. Кичине менин тажрыйбамды карап кой деп атам да. Ошол 93-жылдан бери Конституциялык кеңешме толугу менен президент указы менен түзүлүп келатат да. 6 жолу Конституциялык кеңешме болду. 6 жолу тең мен ошого мүчө болуп катыштым. Кыргызстандын конституциянын тарыхында бүт бардыгы ошол Конституциялык кеңешменин ичине катышып келатам да. Ошолордун баары президент указы менен түзүлдү. Эми азыр сындагандар айтып атат, бул президенттин указы туура эмес дегендей болуп атат да. Анан референдум маселе. Бир да жолу элден сураган эмес. Мына бир референдум жөнүндө закон кабыл алынып атканда, жана референдумга чыгаруу боюнча вопрос суроону 4-5 эле депутат каршы болду да. Эми 4-5 депутат үчүн эмне ушул референдум мыйзамсыз деп айтса болобу? Бардык депутаттар колдоп беришти. Ал эми биздин Конституциялык кеңешменин иши боюнча. Анан президенттин жанагы азыркы депутаттардын дагы мыйзам мөөнөтү боюнча депутаттар 28-октябрдан кийин мөөнөтү бүтүш керек, кетиш керек. Азыр мыйзамсыз дейт. 70-статьянын негизинде жазылып турат. Депутаттар 5 жылдык мөөнөт менен шайланат деп туура. Ал боюнча мыйзамсыз десе болот. Ал бирок 71-статья бар. Анда жаңы парламент өлкөдөгү түрдүү абалдарга байланыштуу жаңы парламент шайланып келип биринчи отурумуна отурганга чейин эски парламент иштей берет деп жазылып турат. Азыр мына өлкөдө абал революция болду, өлкөдө тополоң болду. Азыр шайлоону өткөрө албай атабыз, конституцияны өзгөртүп атабыз. Мына ушундай абалга туш келгенден кийин анан эски парламент иштей берет да. Ошо муну айткысы келбейт да. Анан ошо сындагандардын эң сап башында бул чет элден каржыланган Азаттык радиосу, Клуб Кежи, Кактус, анан ошо деген сыяктуу сайттар турат да. Мына ушулардын баардыгы чет, айрыкча Азаттык радиосу Америка Кошмо Штаттары тарабынан каржыланган массалык маалымат каражаттары эсептелет. Азаттык радиосу негизи бул Кыргыз демократия, мына 30 жылдан бери келатам мен. Ошо Азаттыкка да иштегем убагында адам укугу боюнча бөлүмдү алып барып. Азаттык радиосу адам укугу, сөз эркиндиги, демократия боюнча аябай чоң ишти аткарып келген буга чейин. Бизге да айрыкча өкмөттүк эмес уюмдарга көп жардам берген. Аны биз баалашыбыз керек. Бирок акыркы айрыкча мына 3 ай, 4 айдан бери Азаттык радиосу бул оппозициялык өлкөнү сындаган, бийликти сындаган күчтөрдүн өзүнчө бир штабына айланып калды. Айрыкча Атамекен, реформа, дагы бир кээ бир бийликти сындаган депутаттардын ошолордун эле чогула турган штабынын рупору болуп калды. Тилекке каршы. Мына бул Азаттык радиосу анткени Америка Кошмо Штаттарынан каржылангандан кийин оппозициянын да пикирин бериш керек, аны сындаган бийликтин да пикирин бериш керек, ортодо түрдүү көз карашты адамдардын бериш керек да. Бирок тилекке каршы бүт штабына, төрүнө, баягы эксперттер талдайтка же башка берүүсүнө жалаң ошо бийликти сындаган, азыркы жаңы келген бийликти сындаган адамдардын баарын чакырып алып, бир жактуу көз караштарды чагылдырып, каралап аларды. Мына референдум мыйзамсыз деп атат, Азаттык айттырып атат, рупор болуп. Мына президенттин указы мыйзамсыз деп атат, депутаттар тарап кетиш керек мыйзамсыз деп атат, референдум өтпөш керек деп атат. Кичине Азаттык уялбайбы? Элден биринчи жолу суранып атат. Жалпы 6 миллион эл добуш берип, президенттик башкаруу формасы керекпи же парламенттик башкаруу формасы керекпи деп элден сурайын десе, ушул элге берип аткан мүмкүнчүлүктү туура эмес деп атат, мыйзамсыз деп атат. Бул деген Азаттык радиосу тарабынан, Кактус медиасы тарабынан, Клуб Кежи тарабынан бул чыккынчылык да. Бул элге каршы иштелип атат. Булар мына андан тышкары мына, конечно, мен жана Райымбек Матраимовду сындагандарын, ал жөнүндө журналисттик иликтөө жүргүзгөнүн мен туура көрөм. Ал күнөөсү бар, иликтөө жүргүздү, көп нерсе таптı туура. Мына азыр эми кус тура баштады, алардын жаңы бийлик ошо аракет кылды. Мурдагылар аны тилекке жаза алган эмес. Бирок деген ошол жана иликтөөнү ким колдоп чыкты? Кыргызстан, Американын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу колдоп чыкты. Аны Райымбекти Матраимовду дүйнөдөгү бир коррупционер катары ким айтып чыкты? Помпео айтып чыкты.
Американын мамлекеттик катчысы айтып чыкты. Эми Райымбек Матраим ким? Кыргызстандагы бир эң таасирдүү деле саясатчы эмес. Аны саясатчы деп эч ким айтпайт. Бир таасири чоң деп да айтууга болбойт. Бир эле таможенный кызматкери да. Эми ушул Американын госсекретары ушул Райымбек Матраимдин деңгээлине түшүп калды. Көрсө булардын бардыгы Помпеосу дагы, Дональд Лусу дагы, Азаттык радиосу да булардын бардыгы тапшырма алган экен да. Тапшырма алып, мына ушул Кыргызстандын ишине кийлигишип, Райымбек Матраев сыяктуу бир коррупциядан сындап, анан бизди көз каранды кылып алат да. Мына 700 миллион долларды акча жеген адамдар бар. Дептир бизди сындап, биз Америкага көз каранды болуп, Россиядан четтеп, Американын алдында биз бийлеп турушубуз керек экен да. Азаттыктын ою боюнча. Ошон үчүн Азаттыктын журналисттери мына Айзада Касымалиевага 2-3 жолу мен катуу замечание кылдым. Венера Сагындыковага да ошентип замечание кылып атам. Туура эмес иштердин баарын көрүп атат. Эгерде ушинте берсе, мына азыркы мына 2005-жылкы тополоңдун дагы болушуна ачык айткан. Элдин бийлик менен элдин ортосунда кагылышына да Азаттык радиосу биринчилерден күнөөлүү деп эсептейм. Мына азыр дагы азыркы Садыр Нуркожоевич да бекеринен Азаттык жөнүндө айткан жок. Ал кыскача эле айтты. Азаттык радиосун мен башынан аягына чейин көрүп, аябай мени жактоочу элем. Бирок кийинки убактарда бир жактуу болуп кетти деп айтып атат. Ал ошону Азаттык радиосу азыр бүт НПОлордун баарын чогултуп, Садыр Жапаров мага аябай басым кылып атат. Азыркы бийлик бизге куугунтуктап атат дегенге чейин барды. Кичине уялыш керек да. Ошондо бул Азаттык радиосу калыстыктан тайдыбы же булардын кандайдыр бир өзлөрүнүн ойлору барбы? Жок, булар калыстыктан тайган жок. Булардын ойлору бар. Өзүнүн атайын бир корыстный ойлору. Азыр кандай кылган күндө дагы Кыргызстанды жаманатты кылуу, апайсал күчтөрдүн камчысын чабуу, алардын рупорун айлануу, азыркы бийликти, жаңы келген бийликти жаманатты каралоо да. Эптеп азыркы шайлоодон өткөрбөй коюу, каралоо. Мына азыр Азаттыктын төрүндө ошол эле кандидат президенттер жүрүп атат, туруп атат. Текебаев менен Отунбаева Азаттыктын төрүндө отуруп алган, алар түшпөйт, бекеши үчөө. Эч качан түшпөйт алар. Анан ушулардын баардыгы азыр только ушу Жапаров башында турган бийликти жамандоо да, ушуга чейин. Бирок мен мисалы Жапаровду жактайын дегенде эмне болсун? Алардын да кемчилиги бар. Азыркы бийликте бир топ кемчиликтерди кетирип атат, бир жактуулукка кээде жол берип коюп атат. Ушундайлар жок деп айтпайм. Бирок деген азыр 2 айдын ичинде 1 ай иштеп, азыр көп нерселерди баштабады. Мына ошол Матраимди кустура баштады, кээ бир криминал авторитеттердин баарын камай баштады, өлкөдө бир реформаны баштады, конституциялык реформаны баштап салды, саясий реформа башталып атат. Эмне үчүн биз азыр кубанып атабыз азыр жаңы бийликтин ишине? Анткени курултайды биринчи жолу киргизип атат, конституциялык реформаны баштады, элдин тилектерин аткарганга аракет кылып атат. Мына эл менен жакын болуп, элдин карапайым адамдар, мына Ак үйдө карасаң, айланасында мурдагыдай джиптер жок, баягы калың баягы 100 000 долларлык жалаң карапайым машиналар турат өкмөттүн үйүнүн айланасында. Бул эмнени билдирет? Мына азыркы бийлик карапайым адамдарга жакын болгонунун белгиси болуп атат. Эмне үчүн биз буларды айтпайбыз? Ошон үчүн мен азыр ким жеңсе дагы бир кыргыздын улуу жеңкесин, мен Жапаров жеңсин, же Баланча жеңсин деп агитация кылайын деген жокмун. Бирок элге жакын болгон, чечкиндүү болгон, эрктүү болгон адамдар жеңпесин деген оюм бар да. Анан дагы бир айтайын дегеним, мына азыр президенттикке талапкерлер азыр өзлөрүнүн каралоо жагына өтүп кетти да. Президенттикке талапкерлер эмнени аткарыш керек? Биринчиден программасы менен чыгыш керек. Өлкөнү кандай өнүктүрөбүз, социалдык экономикалык абалыбыз кандай болот? Канткенде мигранттарды токтото алабыз? Канткенде конституциялык реформаны жасай алабыз? Канткенде биздин чет мамлекеттер менен мамилебиз кандай болуш керек? Кошуналар менен мамилебиз кандай болуш керек? Биздин региональный саясатыбыз кандай болуш керек? Тышкы дүйнө менен кандай байланышыбыз керек? Кыргыз тилин кандай өнүктүрөбүз? Кыргыз улутунун генофондун кандай жакшыртабыз? Канткенде биз өлкөнү өнүктүрүп кете алабыз? Кыргыз тилинин абалы мына азыр бүт баардык орусча сүйлөп атат. Бирөө айтпайт. Уюшкан кылмыштуулук менен кантип күрөшөбүз? Кече Субаналиев туура айтты. Алар кыйын болсо уюшкан кылмыштуулуктун башчысын, криминалдардын башчысын, коррупционердин атабайбы? Бирөө да атагандан коркуп атат. Ошон үчүн мына ушулардын баарын программаларды айтып анан кармашыш керек. Ар бир талапкер программаны айтып анан кармашыш керек. Булар болсо бир гана адамга асылып алышты. Тияка барып атат, кишини көп чогултуп атат, бизди карабай кетти, биз калып калдык, анан тинтип атыптыр, анан соттолгон экен, кесилген экен, туура эмес катталып калды дейт. Алардын 18 талапкердин баардыгын Борбордук шайлоо комиссиясы каттады. Туура катталдыбы? Катталган жокпу? Ал талапкерлердин иши эмес. Ал деген соттун иши, БШК каттады. Алар менен иш болбош керек. Өзлөрү катталды, болду. Аны сот аркылуу чечилсин башкасын. Анан программа менен аракет кылыш керек. Ошон үчүн азыркы талапкерлердин мен аябай нааразы болгонум, өзлөрүнүн программасын мен айтып кеткенден элге жеткирүүнүн ордуна бир адамга
асылып калганы, бул бири-биринин баягы аябын чуккан, бул жакшылык алып келбейт. Бул жакшы эмес. Ал талапкерлердин деңгээлинин жоктугу да. Анан барганда бир программаны айткан талапкерлер болбой атат. Мына мен өзү президенттикке талапкер болдум 2000-жылы. Бир жолу ошондо мына Аскар Акаев болду, ал кезде Атамбаев болду, Текебаев, Турсунбай Бакир уулу, Раматул Ешимкан, анан мен 6-9 катты алдык. Ошондо биз эл алдына чыкканда бирибизге асылган эмеспиз, только программалар жөнүндө айтканбыз. Өлкөнү кандай өнүктүрүп кетебиз. Анан буларды ошолор жөнүндө айтпайбы? Анан бир кандидаттын эле өтүп кете турган кандидаттай көрүп эле ошонун артынан түшүп алышты да. Ошону эле артынан түшүп сарысында чөп салып, анан мындай бир кемчиликтерин чукуп эле калышты. Мен бул жол эмес, элге түшүндүргүлө да. Бардыгы анан бирок 18 талапкер тең бардыгы татыктуу деп ойлойм. Бардыгынын басып өткөн жолдору бар. Ар бири өзү депутат болгон, мамлекеттик катчы болгон, комиссар болгон, мисалы туурабы, мындай коррупцияга каршы бардыгы күчтүү адамдар деп ойлойм. Бирок ошолордун бардыгына эл калыс. Эл кандай тандайт, ал элдин өзүнүн эрки. Бирок талапкерлер мына калган акыркы жумада только өзүлөрүнүн программасын айтып, канткенде өлкөнү момундай оор абалдан алып кетет, канткенде улуттун генофондун оңдой алат, канткенде өлкөбүздү миграция маселесин токтото алат, канткенде өлкөбүздү башка өлкөлөрдүн деңгээлине чыгара алат, канткенде карыздан кутулта алат, канткенде пандемия менен күрөшө алат. Мына ушулар жөнүндө айтса деген чоң тилегим бар да. Азыркы учурда айрым жаш активисттер бул Азаттык радиосунун жабылышын талап кылып, ар кандай акцияларга чыгып жатышат. Бул негизи эле Азаттык радиосунун Кыргызстанга кереги барбы? Ушуга кандай ой пикирдесиз? Мен жана кайталап кетпедим, дагы айтып кетем. Азаттык радиосу буга чейин көп Кыргызстанга адам укугу, сөз эркиндиги, демократиянын өнүгүшүнө көп салым кошкон радиолордун бири. Азыр Азаттык дагы эле керек бизге. Дагы эле керек. Азаттык өзүнүн эсине келиш керек. Бир жактуу берүүлөрдү токтотуш керек. Бир жактуу каралоону токтотуш керек. Кыргызстанга чыккынчылык кылбаш керек. Бирок жакшы мурдагыдай деңгээлде, мурдагыдай өзүнүн берүүлөрүн алып барса Азаттык керек азыр. Дагы бир топ жылга керек. Бирок азыр ушундай эле бир жактуу каралаганын, бир жактуу ушактаганын, бир жактуу берүүлөрдү, бир жактуу каралоо берүүлөрдү эгер эмете берсе, мындай уланта бере турган болсо, анда Азаттыктын жабылуусун жана талап кылган балдардын айтканында дагы кандайдыр бир негиз бар да. Алар жөн эле айтып аткан жок да. Анткени алар да карап атат да, көрүп атат да, бир жактуу каралап аткандыгын. Ошон үчүн мен ойлойм, мен Азаттыктын жабылышын каалаган адамдардан эмесмин. Азаттык иштебейт, бирок Азаттык мына ушундай нааразылык туулбаш үчүн Азаттык ойлонуш керек. Эки жагын каранып ойлонуш керек. Азаттыкта башка жанагы телеканалдар кийген кейипти кийип калбаш керек. Телеканалдарга барып, билесиңер кандай кылат? Адамдар баягы жабылсын деп талап кылып, аларды курчап алып, ушундайга чейин барган учурлар болду. Жаштардын жанагынтип нааразылык болуп, Азаттыкты жабылыш керек деп аткандан кийин бул жөнүндө Азаттык ойлонуш керек. Мен Азаттыктын кеңсесине жаштар барып, кысым көрсөтүп, же талкалап, же ошондой кылышын каалабайт элем. Анткени булар туура эмес жолго түшүп алган өзүлөрү да түшүнүш керек. Ошон үчүн булар азыр саясатын өзгөртүп, бүт калыс, акыйкат, бейтараптуу берүүлөрдү бергенге аракеттерди көрүш керек. Эгер болбосо, жаштарды токтотуп калуу өтө кыйын. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, мына 5-октябрда болгон окуя, 24-мартта болгон окуя, 3 революцияда тең жаштарды, кыргыз элин токтотуш кыйын болуп калат. Ошон үчүн Азаттыкты мен как аябай сыйлаган радио катары өзүлөрүнүн берүү саясатын толугу менен өзгөртүш керек дагы, калыс кыргыз элине, Кыргызстанга кызмат кылыш керек. Эгерде антай албаса, анда Азаттык өзүлөрүнүн берүүлөрүн жаап, Кыргызстанда ишин токтотуш керек. Болбосо, элди токтотуш кыйын болуп калат. Алдын ала просто мен Азаттыкка жакшы каалаган, жакшы пикирде адам катары айтып атам да. Бул мындайча айтканда, мындай эметип эмес, мындай Азаттыкка жакшы ойдогу адам катары мындай эскертип атам. Ошон үчүн Азаттык бул боюнча ойлонуш керек. Жыйынтыктоочу суроом бул, Азаттык мурунку аброюн кайра калыбына келтириш үчүн кандай өзгөрүүлөрдү киргизиши керек? Же жетекчисин алмаштырыш керекпи? Буга кандай көз караштасыз? Мен ойлойм, жетекчисин алмаштырыш керек го. Венера Сагындыкова деген кыз бар, отурат, алардын жетекчиси Прагада отурат. Ошо Венера Сагындыкованы алмаштырыш керек. Анткени ал кызыбыз дагы биякта иштеп жүргөндө татынакай кыз эле, калыс эле, карыз берүүлөрдү берчү эле. Бирок азыр ошо бир жактуу берүүлөргө ошол именно Прагадан көрсөтмө берилип атат буларга. Ошо мен ойлойм, кимдин убагында, Атамбаевдин убагында дагы буларга катуу кысым болуп, мисалы көп бир топ журналисттерди алмаштырганга мажбур болушкан. Эмне үчүн Атамбаевдин убагында бир топ журналисттер, бирок алар таза журналисттерди алмаштырышкан булар. Атамбаевдин кысымына чыдабай таза журналисттерди алмашкан. Азыр эми эл талап кылып атат. Элдер, коомчулук талап кылып атат. Эгерде мындай бир жактуу берүүлөрдү берсе,
андай эмне үчүн андай болсо анда күнөө жетекчилик күнөөлүү. Ошон үчүн Венера Сагындыкованы алмаштырыш керек. Эгерде ушундай эле аракетти жүргүзө берсе, Айзада Касымалиеваны алмаштырыш керек Кыргызстандан. Алмаштырыш керек да, жаңы саясат жүрүш керек. Же болбосо анда жабылыш керек. Же болбосо анда бүт азаттык Кыргызстанда ишин токтотуш керек. А болбосо билбейм кандай болот. Өтө кыйын да. Өтө кыйын болот. Анысы эл уже билип калды. Азаттыктын арам саясатын, туура эмес саясатын Кыргызстандын ич кишине кийлигишип аткандыгын, чагылыштырып аткандыгын, саясатчылар бири-бирине кагылыштырып аткандыгын уже эл билип калды. Айрыкча жаштар, мына сиз айткан жаштар билип калды. А жаштарды токтото алыш кыйын да. Жаштар эгер барып ошо кеңсесине барып бир туура эмес иштерди кылса, анысын биз туура эмес деп эсептейбиз. Эгер ошондой кыла турган болсо, барып Азаттык радиосун кеттеп, же болбосо коркутуп, же кеңсесин талкалап ушинте турган болсо, бул туура эмес, конечно. Бирок мындай болушу да мүмкүн да. Мындан ким токтотуп кала алат? Ушундай болсо эмне болот? Ошон үчүн ошондой иштер болбош үчүн Азаттык мен айткан эмелеки каалоолорду аткарыш керек. Же саясатын өзгөртүп, жакшы саясат алып келиш керек, же ишин токтотуш керек да Кыргызстандан кетиш керек. Все. Башка жол жок. Булар ушинтпесе анда абал өтө оор болот. Потому что азыркы келген азыр эл уже ойгонуп калды. Азаттыктын арам саясатын, кара саясатын, азаттыктын митам саясатын уже эл билип калды. Коомчулук уже билет, жаштар да билет. Бирок жаштар токтоолук кылып атат. Кыргыз эли да токтоолук кылып атат. Ошон үчүн азаттыкка күйгөн адам катары мен эскертем. Жетекчисин айлап алмаштырып, мына биз да атайын эмеге кат жазып атабыз. Булардын бир эмеде эмес, Прагада эмес, атайын Вашингтонда министерство бар экен, ушулардын баарын башкарганчы. Ошого биз азыр кат жазып атабыз. Англис тилине которуп кат жазып атабыз. Азаттыктын ишин толугу менен бир башкача алып баруу, мындай калыс кылуу, же болбосо азаттыктын ишин токтотуу боюнча. Анан Прагадагы жетекчилигине чара көрүү боюнча, Венера Сагындыкова чара көрүү боюнча биз аракеттерди кат жазып атабыз. Бул боюнча атайын группа иштеп атабыз бул боюнча. Турсунбек агай, эфирибизге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алдыдагы иштериңизге ийгилик.